Калча айымдын тигүүчүлүк менен алектенгенине 10 жылга чукулдаптыр. Ал бул кесипти Борбор кала Бишкектен окуп, ал жактагы тигүүчү цехтерде иштеп баштаган. Кийин Базаркоргон районунун Карача айылына турмушка чыгып, айылда жумушсуздуктун күч экенин байкап, кийим тигүүчү цех ачууга бел байлаган. Бул жакта карап турсаң иш жок дешет, иштесең болот экен да. Ошо өзүм ушу 2 машинка менен баштагам. Бирин апам себеме кошуп берген да, мындайча айтканда. Анан экинчисин жолдошум алып берди. Ошентип 2 кыз менен 2017-жылдан баштап бул жакта тигип баштадык. Башында өзүбүздүн айылга эле тигип аттык. Андан уже биринен бири көрүп, нелер болот да, заказдар болот, уже бара-бара көбөйүп атышты. Ошентип тигүүчү цехтен өндүрүлгөн продукцияга суроо талап өсүп, ал жерде иштөөгө кызыккандар да көбөйгөн, бирок зарыл болгон аппараттар жетишпейт эле. Ошондо Калча USAID уюму каржылаган долбоорлордун бирине катышып, анын арты менен цехтеги жабдыктар, жумуш орундары көбөйгөн. Азыркы учурда биз ошол бир тандап алган долбоордун көрүп жатабыз. Бу жерде кандай жыйынтыктарга, кандай ийгиликтерге жетишип аткан. Эң негизги максат, биздин долбоордун максаты бул биринчиден жаштарга иш камсыздоо, ошондой шарт түзүп берүү. Карача айылындагы үйлөрдүн биринде уюшулган кийим тигүүчү цехте 5 адам жумуш менен камсыз болгон. Алардын бири Нурай Нурматова жумушсуздуктун айынан миграция күчөп турган бир мезгилде элет жеринде чакан ишканалардын ачылуусу элдин социалдык экономикалык абалын жакшыртаарына ишенет. Мына айыл жерде мындай иш ачылган жакшы да, бизге дагычы мисалы кирип чыгып иштейбиз. Анан айылда анча-мынча немелер бар. Ошо айылга заказ тигип атабыз. Бизге да жакшы эми. Иш болсочу бекер отургандан көрө. Бекер отургандан көрө башка жака деле барып иштешибиз мүмкүн, эми бул болбосочу. Калча айым түптөгөн кийим тигүүчү цехтин башкалардан өзгөчөлүгү кийим кечеге улуттук баалуулуктарды түшүргөндө. Ал келечекте өндүргөн продукциясы эл аралык базарда Adidas, Nike сыяктуу бренд катары тааныларына ишенет. Спортивка боюнча түшүрөйүн деп атам. Спортивка кийимдерине тамбурный машина менен сайма аркылуу сайып, мындай кофточкаларды, мисалы булардан Nike, Adidas болсо, эми бизде өзүбүздүн кыргыздын эмеси болуп, калпак, комуз, куштардын сүрөтү болсо деп кыялданчу элем. Кадимки эле 4 бөлмөлүү үйдө иштеп жаткан кийим тигүүчү цех алдыда атайын имаратка чыгарылат. Ал жерде дагы кошумча жумуш орундарын түзүү жагы да каралууда. Учурда карачалыктар тиккен кийимдер жергиликтүү базарларда сатылууда. Кабылбек Көчкөнбай уулу, Тынчбек Дуулдаев, Жалал Абад облусу.